Азамат! Үйүңө кир депчи топ менен чыкпай турам да. Мен футболдук карьерамды баштаганда Роналдо менен бир 2-3 жаш эле улуу ал. Жок, өзү менин кумирим негизи дайыма бул Дэвид Бекхэм болчу. Бардыгын ойлонуп, анан жеке өзүмдүн футболдук карьерамды аяктадым. Курама командасында жүргөнүңүздө деле акыркы учурларда оюндардан сизди көп көрбөй калдык да. Кыргызстандын атынан жүргөм, бирок эң негизи мен үчүн биринчи команда бул улуттук курама команда болчу да. Ошол эле бизнес жакка, анан ошол эле политикага, ар кандай эми айтып атпайм, жашоо деген тандоодо. Аны айтып койсом сиздин көзүңүздөн жаш чыгып кетпейби деп атпайм. Ийгиликтин ачкычы эмнеде? Потому что полега чыкканда күйөрмандарың көргөндө жаракаттарың унутуп каласың да. Эми Кудай буйруса буга чейин ошол баардыгы эле айтып аткандай, мен эми жанагы башка тармактарга өтүп кетсем болмок. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү менин коногум кыргыз футболуна абдан чоң салымын кошкон тирүү легенда деп айтсак дагы туура болот. Анткени азыркы учурда дагы көптөгөн кыргыз футболунун жайылышына дагы абдан чоң салым кошкон жана ошондой эле кыргыз футболу менен анын ысымы ассоциация болгон. Албетте Азамат Байматов, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди биздин студиядан көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Куш келипсиз. Рахмат. Балким биз эле эмес, көрөрмандарыңыз дагы сизди көрүп кубанып атса керек. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз. Азыр болсо саламдашып алсаңыз болот. Чакырганыңызга чоң рахмат. Эми биздин жашообуз да ошондой. Келесиң, кетесиң, аэропортто дайыма чемодандарыбыз даяр, багажникти даярдап койгом. Каерге чалса барабыз. Ошол футболдун жашоосу ошондой, ошо менен кызыктуу. Бир жерде токтобойсуздар, Кечээ биздин команда ушул Иран менен беттешти. Өзүңүз кандай көрдүңүзбү? Эмоцияңыз кандай болду? Анан кандай баа бердиңиз жеке сиздин өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча? Албетте стадиондо болдум. Анткени биз Иран менен көп беттештерди өткөзчүк. Азия кубогунда дагы, азиатский оюндарда да, Кореяда. Анан 2010 жылы Лондондо өтө турган 2012-де өткөн. Ошол жерге деле жолдомо алыш үчүн биз беттеш өткөзгөнбүз. Анан баардыгы билгендей эле белгилүү Азади деген стадиону бар Тегеранда. 100 миңдик күйөрман бата турган. Ал жерде деле көп оюндарды өткөзгөнбүз. Ошон үчүн билбейм, ошондой болуп калат, бирок Азияда Иран менен көп. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Беттешке чыкканбыз, ошон үчүн мен үчүн аябай кызыктуу болгон. Анткени ошол эле Тарими, Азмун чабуулчулар менен мен деле көп ойношком да. Анан кандай чоң деңгээлде экенин биз билчүк. Ошон үчүн мен үчүн кызыктуу болду. Кандай оюнду көрсөтөт, биздин мындай айтканда жаш курама командабыз. Ошон үчүн оюн аябай жакшы болду. Тилекке каршы упай албай калдык. Өзбекстан менен деле ошондой жакшы ойноп, Тилекке каршы алда деле 3-2 утулуп калдык өз үйүбүздө. Ошол эми ошончо балдарды түшүнөм, машыктыруучуларды түшүнөм, күйөрмандарды түшүнөм. Анткени аябай чоң жумуш кылышат алардын баардыгы. Бирок баардыгыбызга жыйынтык керек. Аны дагы түшүнүп атабыз. Бирок футбол Бирөө утулат, бирөө утат, Кечээ баардыгыбыз таң калтырганы сиз спорттук карьераңызда жыйынтыктаганыңызды айттыңыз. Анан көпчүлүк күйөрмандарыңыз дагы мындай калаатыр болушту десем дагы болот. Негизи эле айтып кетсеңиз, спорттук карьераңызды жыйынтыктадыңызбы же болбосо кыргыз курама командасындагы спорттук карьераңызды жыйынтыктадыңызбы? Азыр элдер дагы ооба, ошондой суроолор берип жатышкан соц тармактарына, бирок
жети өлчөп бир жолу кестейт бизде, ошондой баардыгын ойлонуп, анан жеке өзүмдүн футболдук карьерамды аяктадым. Анткени аяктаганга өзүнүн себептери дагы бар. Ошон үчүн бир мындай айтканда футболчу карьерам бүтүп атат, буюрса машыктыруучу функционер карьерам башталып жатат. Ошон үчүн бул деген план боюнча, анткени кечээ ишти, кечээ ошол оюнчу катары карьерамды бүтүрсөм, бүгүн эртең менен жаңы карьерамды баштадым. Экинчи этапка өткөнүңүз үчүн негизи эле сиз ушул курама командадан кетерде негизи эле кандай кабыл алышты, кантип узатышты? Мен билем Мбаппени чоң иш чара менен узатышкан. А сизде бул кандай болду деги эле? Эми биз Мбаппеде эмеспиз, Европада эмеспиз. Биз мындай эми Кыргызстаныбыздын футболу эми эл аралык деңгээлге жакындап баштадык. Өзүңөр көргөндөй эле мына Камчыбек Кыдыршаевич биздин кыргыздык футбол биримдигибиздин жетекчиси, президенти болгондон баштап кандай жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Мына Барселонанын академиялары курулду, анан мына көп мурдакы болбогон, СССР маалында болбогон стадиондор реконструкциядан өтүштү. Жалпы аябай бизди кубандырат. Оюнчуларды деле, машыктыруучуларды деле, уйрмандарыбыз деле эң негизиси. Ошондуктан мындай эле белек беришти. Ошол 10 жылдан бери курама командада 10 жылдын тегерегинде ойноп, ошо 35 официальный оюндарды ойнопмун. Ошо футболканы берип, анан жакшы мындай сезимдер болду. Ошон үчүн бул деген бир жагынан баардыгы айткандай аябай кыйын нерсе. Бирок эми күчтүү адамдар алдыңкы жолдорду ойлош керек деп ойлойт да. Ошон үчүн 7 жолу өлчөп, бир жолу кестим. Буга чейин 35 беттеш өткөрүпсүз. Кайсынысы ийгиликтүү болду сиз үчүн? 35 мелдеш өткөзүп, арасынан ошол утканыбыз, гол киргизгендерибиз, ошол 4 гол киргизипмин. Эң маанилүү бул ошол эле Дөлөн Өмүрзаковдо Азияга биринчи жолу жолдомо утканбыз 2018-жылы, 2019-да Бириккен Араб Эмираттында өткөн. 2017-жылы тандамал оюндарда Макаого башы менен гол киргизгем. Ошол эсепти 1-0 утуп, 3 упай алганбыз. Эң эсимде калган ошол оюндан деп айтсам болот. Анткени уткан, гол киргизген ошондой эстеликте калат да. Ошол оюма келет. Курама командасында жүргөнүңүздө деле акыркы учурларда оюндардан сизди көп көрбөй калдык да. Мунун себеби эмнеде болду? Эми акыркы жолу мен өзү 19-жылы ойногом, ошол Тажикстанда Душанбе менен Душанбеде Тажикстан менен курама команда менен ойногонбуз. Эми андан кийин өзүңөр билесиңер го, пандемия болду. Пандемияда мен болсо Малайзияда ойночумун. Малайзиянын Куала-Лумпур командасында. Пандемиядан кийин ал жакта 1-2 жыл жүрүп, анан келип, анан кээ бирде жаракат алып калчук. Эми биздин спортто ошондой нерселер бар да. Кечээ деле капитаныбыз Валерий Кичин менен анан биздин лидерлердин, команданын лидерлердин бири бул Кайрат Жыргалбек уулу, алар деле ойной албай калышты. Анткени бул спортто жаракаттар көп болот биздин футболдо. Эми ар кандай себептер болгон. Эми ага деле аябай деле көңүл бурган жокмун, бирок эң негизгиси мындай капа болуп, же болбосо эмнеге чакырбайт, эмнеге команда алмашып атат, ар кандай деп андай ойлогонго убакыт болбочу. Анткени курама командадан башка сен өзүңдүн жеке карьераң уланып кете берет да. Ошон үчүн ошол жака көбүрөөк көңүл буруп баштагам да. Ошол мезгили сиздин сурооңузга жооп берсем, анткени
курама командада сен айлык албайсың да. Ал жерде бонус эле аласың. Жетиштиктергечи. Айлыкты сен клубтан аласың. Ошондо мен көбүрөөк клубта жүргөм да. Ошол футбол клубта. Вот ошону көбү түшүнбөй калышы мүмкүн. Анткени кандай болбосо деле үйгө нан апарыш керек дегендей, машинага бензин куюш керек дегендей. Эми баардыгы дүйнө боюнча деле ошондой. Курама командадагыларга төлөнбөйт. Төлөнбөйт. Азыркы учурда деле төлөнбөйт. Эми ар биринде эми сиз жана Бампени айтып атпайсызбы? Ар биринин эми азыркы заманбап футбол жашообузда алардын өзүлөрүнүн келишимдери болушу мүмкүн. Индивидуальный деп коет там. Кээ-биркилерине айлык бериши мүмкүн. Ар бир ассоциацияда ар кандай да. Бирок мына Кыргызстанда курама командада айлык берилбейт. Бонустар бар жыйынтыкка. Ошондой эле келип жатабыз. Анан ал бир жагынан сонун мотивация да. Клубта сен айлык аласың, ал жерде контракт түзөсүң. Кадимкидей жумуш да. Азыр деле биздин оюнчулар клубта дагы ойношотпу? Көпчүлүк. Ооба, бардыгы мына ошол эле Кожону алайлы. Кечээки 2 гол киргизди, тааныйсыз да Кожону. Кожо болбосо Өзбекстанда ойнойт, Самарканд Динамода. Ошолор буга айлык беришет. Анан курама командага келгенде айлыгы эсептелип кете берет. Эрежелери бар. ФИФАнын эрежелери бар. Ошол определенный 10 күнгө жөнөтүшөт. Ошол эле Ирандын оюнчуларын алсак, ошол эле Тареми, ошол эле Азмун, бирөөсү Интерде ойнойт, Европада, Италияда, бирөөсү Аль-Ахлиде ойнойт, Эмиратта. Алардын айлыгы кете берет. Бирок сборныйда, курамада жыйынтык үчүн өзлөрүнүн келишимдери болушу мүмкүн. То есть гол киргизсе, утса, там дарбазачы же коргоочу там гол өткөзбөсө, ошондой өзлөрүнүн келишимдери болушу мүмкүн. Аны эми муну конфиденциально деп коет, аны биз билбейбиз. Бирок бизде Кыргызстанда бонустар бар. Ошол бонус үчүн, эми биринчи үчүн, намыс үчүн, кыргызымдын намысын коргоп, бул деген привилегия деп коет орусча айтканда, ар бир футболчу үчүн. Өзгөчө мен үчүн кайсыл клубта ойнобосом, аябай көп клубта, көп мамлекеттерде Кыргызстандын атынан жүргөм. Бирок эң негизи мен үчүн биринчи команда бул улуттук курама команда болчу да. Анткени бул башка сезимдер да. Ал жерде уже каражатты ойлобойсуң да. Каражат экинчи планга өтөт. Биринчи план бул намыс. Кыргыз болуп, Кыргызстандын өзүң жериңде көрмандардын астынан ойноп аткан бул намыс да. Клубта биринчи орунда каражат турат. Клубтарда. Акча үчүн ойнойсуң, Эми айлык үчүн, сиз айлык үчүн иштейсиз да. Ошондой да. Курама деген бул өзүнчө жанагындай в кавычках команда да. Мындай эң маанилүү команда да. Ошон үчүн ошол эле Мбаппе болобу, ошол эле Месси, ошол эле Роналдо кандай Португалия менен Франция, анан Аргентинага өзүн мындай жан берип ойношот да. Биз деле ошон үчүн көрөрмандар билишет. Биз деле курама командага келгенде биз жанды берип ойнойсуң да. Клубта мындай кээ бирде жаракат алып калсаң, ойнобой койсоң деле болот. Ушундай моменттер бар да. То есть ошон үчүн өзүң тандайсың да. Роналдо деп калдыңыз. Негизи эле көпчүлүк көрөрмандарыңыз Роналдого окшоштурушат экен да. Сиз өзүңүздүн кайсы жерлериңизди же болбосо кайсы сапаттарыңызды окшоштуруп кетет элеңиз? Жок, өзү менин кумирим негизи дайыма бул Дэвид Бекхэм болчу. Көбү анткени мен футболдук карьерамды баштаганда Роналдо менен бир 2-3 жаш эле улуу ал. Ооба, 2-3 жаш эле улуу менен, 3-4 жашпы. Эми алмалы эми Дэвид Бекхэм кумир болчу, анткени ошол эле 7-чи номерди кийет эле. Анандай мен деле өзүмө салыштырмоо мына ал эми Англияда төрөлүп, Англияда эми философия футбола, родина футбола дешет. Анан ошол эле жанагы шоу бизнеске аралашып кетишкен футболисттер. Ошол тенденцияны Бекхэм баштаган.
ошол моданы, журналдарды, там жанагындай Playboy журналдар чыгып, ар кандай кылып костюмер, дизайнер менен контракт түзүп, мындай шоу кылган азыркы Макгрегорго окшопчу. Бирок этот эмне дейт, футбол талаасындагы эрежелери менен. То есть ошо эрежеден чыкпаш керек. Чыкпай. Вот, анан билбейм, ошол мезгилде мен ошону көрүп, чоңоюп, голдорун аябай футбол деле жакшы лидер болчу, капитаны болчу Англиянын. Футболдук сапаттары деле күчтүү болчу. Анан ошентип, анан жанагы Spice Girls'тун жанагы мурда деле Великобританияда ошол группа болчу. Spice ырчы группа. Ошол жерден солисткасы Виктория Адамс деген болчу. Ошого экөө үйлөнүшкөн. Ошодон кийин Виктория Адамс, Виктория Бекхэм болуп, анан ошентип булар өзүнчө эле эң популярный пара болгон да, ошол мезгилдери. Мына мен кумир болуп жүргөнүмдө. Мен Европада болчумун да алмалы. Ошого байланыштуу анан мен деле ошол мезгилде футбол жашоом башталат. Мен деле Кыргызстанда бул 2014-жылы. 2014-жылы биздин футболубуз менен эч ким алектенбейт эле. Анткени бизде өзүңүз билгендей эле революциялар болду. 2010-жыл болду, ошо апрелде болду. Анан ошондой көп мындай биз спортко эч ким көбү кызыкпайт эле да. Ошол эле мына мурдакы күрөшкө баргандар, боксерлор бардыгында кичинекей эле залдарда жүрүшчү да. Азыркындай баарыбызда мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Ал учурда курама команда бар беле өзү? Ошол жакшы суроо да. Анан бардыгы сурайт ошол өзү негизи 35 оюн ойнодум деп атпаймынбы? 35 оюн бирок негизи аз. Анткени тенденция футболдо 100дөн көп ойногондор бар. Роналдо 200гө чейин өткөргөн негизи да, ушундай салыштырма болсок. Ошон үчүн жакшы суроо бердиңиз. Мен ошол футболдо мындай эң жакшы өзүбүздүн эң күчтүү карьерабыздын убакыты болот да. Это мына 22 жаштан баштап бир 27ге чейин деп койбу. 5 жыл мындай эң идеальный формада болосуң да. Ошондой сыяктуу да. Ошол мезгилде, ошол 2010, 2011, 2012лерде жылында бир ойындан болчу да биздечи. Элестетиңиз? Ошондо мен 100 жыл ойношум керек эле. Чынык, ошол чынык. Анткени азыр балдар бир жылда 10 оюндан ойношот. Бир жылда. Ошондо 10 жыл стабильно ойносо, 100 оюнга чыкса болот. Роналдо, Мессилерге окшопчу. Азыр Кудайга шүгүр, мындай азыр көп мүмкүнчүлүктөр айтып атпаймынбы? Мына Камчыбек Кыдыршаевич биздин лидерибиз болгонго байланыштуу көп өзгөрүүлөр болуп атат спортточу. Вот, менин убактымда тилекке каршы ошондойлор болбойт эле да. Анткени бир жылда мына 2012-жылын алсам, 2012-жылы эми Кудайга шүгүр ошол сезон менен мен сыймыктанам, анткени мен жарым коргоочу болуп ойноп сезондо 37 гол киргизгем. 37 гол киргизгем бир 50 оюнда. Курама командабыз бир оюнда ойногонбуз. Алматада Казакстан менен. Ошол оюнду биз 5-2ге утулганбыз, бирок бир гол киргизгем. Алар чакырышкан. Алардын инициатива менен. То есть 2012-жылы ал жылы мен эң мыкты футболчусу болгом. Кыргызстанда тандалгам. Ошондой тарыхта ошондой окуялар бар да. Өкүнүчтүү мен үчүн. Анткени ошол эле жашта мен азыр Гүлжигит Алыкулов, Алимардон Шукуров, жаш биздин лидерлер ошол жашта болчумун да, мен дагы 22 жашта болчумун. Көрдүңүзбү? Бирок эми футбол деген бул тажрыйба, спорт. Ошон үчүн азыр ошонун баардыгын мен позитив жагынан эстейм. Анткени азыр өкмөт, жетекчилер биз үчүн, футболчулар, машыктыруучу, функционер үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү кылып беришти. Эми биз кийинки этапта ошону алып кетишибиз керек. Ал деле чоң маселе. Анткени ага деле биз түрткү беришибиз керек. Жаш келип атпайбы? Аларды үйрөтүш керек. Гарантия жок. Стадионду куруп берип,
топторун бергенден кийин эртең булар Роналдо, Месси болуп кетет деген гарантия жок. Аларды баардыгы буну процесс обучения дейт. Аларды үйрөтүш керек. Ошон үчүн ошол жумуш менен алектенип, ошон үчүн скаутинг болуп, ошол ар бир региондорго барып, карап, издеп, ошол жумуш менен алектенип жүрөм. Кандай учур болбосун баары бир Азамат Байматов кыргыз футболунда абдан чоң тарых жаратты деп айтсак дагы туура болот. Анан ушул кантип баштадыңыз, кантип футболго келип калдыңыз, эмне түрткү болду? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Эми мына кечээ ошол Ош тарапта көп жүрдүм. Региондорго барып, жаңы стадиондор курулуп атат, реконструкциялап атат эски стадиондор. Анан региондордун акыбалдарын көрүп, мага ошондой жагат, кызыгам, мындай барып, издеп, карап жүрдүм негизи. Анан ошентип эле ошо балдарга окшоп эле баштагам. Двордо ойногом мектепте. Мектепте өз жашаган үйүбүздүн ошол Ошто чоңоюп, Ошто төрөлүп, анан ошол жерде мындай кадимкидей эле жүргөм. Анан ошентип мектепке баргам, футбол мектебине баргам. Анан мектептин курама командасында ойноп, анан кечээ ошол эстеп рамкаларды көрүп калып мени кыргызский Рональдиньо деп мага диплом беришиптир мектептенчи. Баардыгы билчү. Ошол мектеп кезинде эле Роналдо. Баардыгы билчү Азамат футбол. Мен подушканын ордуна топ менен жатат элем. Ошондой мезгилдер болгон. Анан чыныгында аябай мындай позитивдүү эстейм ошолордун баардыгын. Жанагы ким эле тётя Валя, жок тётя Валя эмес, тётя Маша, тётя Люба. Люба, тётя Люба, Азамат! Үйүңө кир депчи, топ менен чыгып койт элем да. Экинчи этаж жашайт элем, мен 4-этаж жашайт элем. Тынчын алдыңыз, чыгыңызда кошулуп. Бизде кадимкидей тихий час бар эле да. Саат 2-ден 4-кө чейин укташ. Мен жүрө берет элем да. Жүрө берет элем, тейип. Я тебе мяч проколу этот, анан ошентип эле жүрүп эле, анан бул деген мен үчүн мындай эстеликте кала турган нерсе, анткени аябай көп окуялар болгон. Ошолордун баардыгын мен көп жерде айтып, аябай азыркыга чейин эстесең, чыныгы ошол менби деген суроо берет элем да. Ошон үчүн ушинтип эле двордо өтүп эле, ошол соседтер кыйкырып, ошентип анан улам анан Бишкекке чейин келгем, ошол жаш курама командасына чакырышкан. Анан окууну тапшыргам бул жака. Юракадемиядан бүтүргөм. Спортчуларга деле мен дайыма ошону айтып келем, азыркы келейткан муундарга. Эң негизгиси спорт жакшы, бирок билим алыш керек. Англис тилин жатташ керек. Англис тили азыр заманбап жашообузда, спортто бул эң маанилүү инструмент. Бир убакта мен күткөн эмесмин, ушундай бир ийгилик жаратам деп айтып калдыңыз. Ушундай двордо ойногон эле бала болчумун деп. Анан ушул ийгиликке жетүү жолуңузду айтып берсеңиз, негизи эле ушул 20 жыл аралыгында өзүңүздү Азамат Байматов кылып, андан сырткары кыргыз футболуна дагы салымыңызды коштуңуз. Ушул боюнча айтып кетиңизчи. Ийгиликтин ачкычы эмнеде? Жакшы суроо, рахмат. Мен баардыгы көп жанагы спортто айтат го, дисциплина жөнүндө сүйлөшөт. Анан жанагы ошол окуу жайынан сүйлөшөт. Эми ар бир адистин, машыктыруучунун же футболчунун өзүнүн идеологиясы бар да. Анан көбү ошол маанини ошо дисциплинага бурат. Эми тренировкаларын калтырбай, окуусун калтырбай, тамак ашын, ар кандай. Эми мен айтарым, ошол мен 3 принцип менен дагы эле жашап жүрөм. 3 принцип менен футболчу катары деле, андан нары ошол машыктыруучу функционер катары деле. Биринчиси бул мамиле. Биринчиси бул attitude деп коет англисча, бул отношение. То есть сен жумушту тандадыңбы, сен кандай мамиле кыласың. То есть кесиптештериңе, өзүңүн ошол билим алганга, күнүңө турганга ошол эле дисциплина да. Эртең менен туруш керек, мамилең да. Кандай идеологияң, кандай сүйлөшөсүң,
особенно жанагындай общественный транспортта каерде болбосо деле сенин мамилең. Эң негизи ошо көңүл бурган бул мамиле. Экинчиси бул commitment дейт, бул милдет, обязанность да, милдеттүү болушкон. То есть ошол эле жумушту алып өзүнүң обязанностторуң бар да, милдеттериң бар, эмне кылышың керек жумушта, үйдө эмне кылышың керек, футбол ойносоң командада эмне кылышың керек, урушпай, талашпай, маштуурчуларды угуп, эрте жатып, эрте тамак жеп, ошонун баардыгы бул обязанностька кирет да. Ошолордун баардыгы ийгиликке жетиш үчүн бул responsibility дейт. Бул жоопкерчилик, ответственность. То есть attitude, commitment, responsibility. Ошол 3 принцип. Андан тышкары көп бар, эми мен өзүм ошо үчөө менен жашап. Ошол эле мисалы мына жаңы үйлөр курулуп атпайбы? Бул идея бизге чет мамлекеттен келген да, туурабы? Бир архитектордон болобу, кимден болобу? Бул кыргыз отуруп алып туруп, жок мондой кылабыз деп, Эйфелевый башняда кылып коебуз деген эмес да. Бул башкалар уже анан биз Кыргызстанга ошол идеяларды алып келип атабыз да. Футболдо деле ошондой. Мен Европада жашап, Азияда өнүккөн мамлекеттерде жашап, ошол Малайзия, Бахрейн ошол жактарда ойноп жүргөнүмдө, мен ошол тажрыйбам азыр уже жумушка алып кирип атам да, ошолордучу. Ошону attitude деп коет. Это отношение да, ошо 3төн 1ге өтүп атабыз. То есть эми ошону бул жака киргизип, идеологиямачы, ошону эми баардык үчөөнү алмаштырып иштей бересиң да. Ошол үчүн формула успеха деп коет да, ошон үчүн. Мен бул жерде секреттерим айтпайм, андай инсандардан эмесмин, потому что айтсаң деле адам өзү тандайт. Жашоо деген бул тандоо. Кандай айтпасак деле, канча китеп жазбасак деле, эмнени эле YouTube'да көрсөтпөсөк, аны YouTube'тун баардыгын көрөбү, китепти окуйбу, мени угабы, ал өзү тандайт да. Ошон үчүн жашоо бул тандоо. Негизи эле футболго келерде кандай кыйынчылыктардан өттүңүз, кандай кыйын күндөр болду, ошол боюнча айтып кетиңизчи. Билбейм, ал жоопкерчилик, мамиле, милдет деп коебуз. Аны айтып койсом, сиздин көзүңүздөн жаш чыгып кетпейби деп атпаймынбы? Мисалы бир окуяны айтып берейин ошол. Мисалы мына азыр кечээ Ошко барып келдимби? Ошол Ошко барып келип, балдарды көрүп, Алай командасынан анан 3-4 команда бар, ошолордун жаштарын көрүп атып, поледе отурабыз. Карасам жанагындай искусственный поле да, жасалма полечи. Ошол жерде отуруп, эстесем, мен ошол поледа чоңойгом. Бирок алмалы ал ылай болчу. Ылай. Анан кышында карда ойночук. Алмалы жасалма полелер жок эле. Карда ойноп атканда үйдөн жөнөтпөйт эле ата-энем. Суук. Мен болсо качат элем үйдөн. Термоска чай куят элем. Анан тартмадан салафандарды көп алып алат элем. Анан троллейбуска отурат элем, стадионго барат элем. Раздевалка жок. Эшикте кийинесиң. Жаштар келбей атабы? Сиз эне катары угуп көрсөңүз, анан бир 10 бала келет. 10 бала менен анан жана салафанды алдым дедим го, салафанды эмне үчүн алдым билесизби? Эмне үчүн алдыңыз? Эмне деп ойлойсуз? Onu салафанды эмне үчүн алышы мүмкүн? Билбейм. Ошо да аны болсо носкинин үстүнөн кийет элек. Анан кроссовканы кийет элек. Анткени үшүйт, бирок суу өтпөйт. Ошо сон ошону муз тоңсак, анан бат-бат кийинип туруп, анан үйгө барыш керек. Ошентип мен хронический бронхит болуп ооруп калгам. Укол алып, брейтет, ар кандай. Вот анан ошол 10 футболчу келет эле дедим го. Качып кеткендерчи. Ошолордон анан футболчулар чыкты да. Ошолор азыркы учурда кимдер? Деп баштарайм. Ошолор бар эми, аларды айтпай Азыр деле футбол жаатында дагы эле. Бар ошолор. Эми баардык 10 дебейм эми, бир 3-өсү бар да. 3-өсү бар. Арасында 3-өн бирөөсү мен. Калгандары суукка чыдабай койдубу? Калгандары үйүндө печканын алдында отуруп ата-энелер кое бербей. Бирок ошо азыр ошон үчүн айтпайм. Азыр Кудайга шүгүр жасалма полелер чыкты. Азыр жасалма полянын астына еще теплый полго окшогондой кылып башташты. Кар жаса эле эрип кетет.
Азыр манеждер көбөйдү, залдар крытый болду, азыр мүмкүнчүлүк көп. Бирок Фабио Канаваро айткандай, бул италиялык коргоочу, дүйнөнүн эң мыкты футболчусу болгон 2006-жылы Италия менен ошол Германияда кубокду утушкан. Жана Зидан башы менен сүзүп тарыхта калган окуя. Ошол айткан 96-жылы үйгө киргизе албайт элек балдарды депчи кулагынан тартып мем кылышканда, мен дейди ошол менин поколением 96-дан ошол 2000-ге чейин, по-моему. Азыр наоборот. Эшикке чыгара албайт. Бардыгы телефондо отурат балдары. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жашоо бул тандоо да. Өзү тандайт. Кээ биркилер, мен ойлойм, балдар бар, мындай телефондорго кызыкпагандар деле болсо керек деп ойлойм да. Ошон үчүн бул тандоо да. Ата-эненин деле тандоосу да. Телефонду берейинби же бербей эле коеюн, же китеп окуп турайын деп, то есть тандоо да. Ошон үчүн жашоо бул тандоо да. Ооба. Негизи эле ошол сиз футболчу катары айтсаңыз, азыркы учурда тактикалар, балким сиздер курактагы, сиздердин убагыңыздагы спортчулар менен азыркы спортчулардын айырмачылыгы эмнеде болуп атат? Айырмачылыгы көп негизи. Биринчиден биздики кичине силовой футболчу, физика жагынан биз көбүрөөк, мындай айтканда мурда орусча айтып коет эле, бейбиги деп ойнойт элек, топту алдыга тебет эле, күрөшөт элең, ошентип эле жүрөт элең. Азыр көбүнчө ошол тактика менен оюн болуп калды. Өзү негизи өзүңүздөр билгендей, ысык көлгө кышында жөнөтүшөт футболчуларды, күрөшчүлөрдү, боксерлорду. Мурда андайлар аз болчу. Андан кийин Турция, Анталия, Дубайларга жанагындай тренировочный лагерь деп коет. Жакшы машыкканы ошол жака жөнөтөт. Атаандаштар жакшы таап берет. Эми булардын баардыгы каражат маселесине калат. Анткени витаминизация аябай негизи азыр аябай керектүү нерсе. Витаминизация деген биз маалында такыр жок болчу. Азыр бүт витаминизацияларын караштырат, анткени бул ден соолукка байланыштуу, нагрузка көп алышат, физика жагынан, жүрөгү жагынан, бүт жагынан. Ошон үчүн роскко деле кетет. Азыркы бирок менин оюмча, азыр аябай эле чоң өзгөрүүлөр. Бул биринчиден ошол техникадан. Анан көбү машыктыруучулар ар кимдер ар кандай өздөрүнүн философиялары бар. Ошон үчүн менин оюмча азыркы футболчулар көбүрөөк өскөн. Футболчуларга азыркы учурда мүмкүнчүлүк түзүп берген деп атпайсызбы? Анан кайсы учурда мындай футболго болгон сүйүүсү көбүрөөк болчу деп ойлойсуз? Эки поколенияны салыштыргандабы? Ооба. Менин оюмча биздин поколениябыз көбүрөөк го дейм, анткени биз аябай голодный болчук да. Биз утабыз, мындай бизге мындай башкача мындай, балким ошол Союз маалында машыктыруучулар болчу да, ошол Лобановский деген, мен ошол Пахтакорду бүтүргөн Власчев Владимир Анатольевич машыктыруучуга түшүп калып, ошолордун философиясы бизде калды да. Мындай намыс, анан мындай эч нерсени ойлобой, жанагы бүт күч кубатыңды бересиң, мындай кээ бирде жаракат алып калсам, чыксамбы, чыкпасамбы, ойносомбу, ойной албаймбы дегенден андай ойлор вообще жок эле. Жаракатты алсаң деле ойнойм деген философиябыз бар эле да. Азыр кичине башкачараак да. Азыркы жаштарыбыз кичине көңүл көбүрөөк каражатка бөлүп коюшу мүмкүн. Анан эми ар жерде ар кандай менталитет, мына Кыргызстанда бизде өзүбүздүн менталитетибиз бар, Европада башка менталитет. То есть ситуация ар кандай да. Ошон үчүн бирок сиздин сурооңузга жооп берсем, менин оюмча биздин поколениябыз биз көбүрөөк жоопкерчиликтүү болчук. Көбүрөөк, анткени азыркы футболдо тенденция көрсөтүп турат да. Кээ бирки мына Англия курама командасына деле мына акыркы оюнда 9 оюнчусу келбей коюптур. Кичинекей жаракат алып калдым дегендерчи. Анан капитаны айтыптыр, Англия деген бул өлкө, бул деген намыс депчи. Силер бүт жумушуңарды таштап келишиңер керек деп ошондой сөздөр айтылган. Ошон үчүн менин биздин убагыбызда биз ошондой болчук да. Биз жаракаттарды карабай курамага келип,
чыгабыз деген ошондой оюндар дагы болгон. Мен ошондой оюндарым да болгон. Жаракат алып калып деле бирок ойногонсуз. Мен ошондой оюндарым болгон, 3 укол алып ойногондор болгон. Потому что полега чыкканда күйөрмандарың көргөндө жаракаттарың унутуп каласың да. Анан Кудайга ишенип, анан ошондой унутуп каласың 90 мүнөт мындай утускандан кийин уже жаракатың деле бат сакайып кетет да. Ошондой сезимдер жүрөктө пайда болот да. Негизи аянтча да ойноп атканда мындай сиздерде кандай бир ойлор, кандай бир сезимдер болот негизи? Утсам же элдин намысын коргосом деппи, же болбосо бир таанымалдуулукка жетсем деген дагы оюнчулар болушу мүмкүнбү? Мен биринчи жолу ошол улуттук курама командада дебют кылганымда, бул биз Индияда болчук, же Шри-Ланкада. Шри-Ланка менен Индия менен ойногонбуз. Мен аябай даярдангам. Мен мындай тойго даярдангандай даярдангамга. ЦУМга барып, жанагындай теннисисттер кийип алат го колуна. Ошого мен желек алат элем. Желек жанагындай жөнөкөй материалдан, кичинерээк. Анан реставрацияга барып туруп, ошол жанагы теннисиңе ошол жерге желекти тиктирет элем. Эки жакка. Кайерден көрүп алган билбейм. Бирок дебютум ошондой болгон. Анан курама команданыкын кийгенде, анда Adidas болчу. Могу жеринде желеги болчу да. Желек 4-чү номер менен дебют кылгам. Желек 4-чү, анан бул жерде желектер анан жанымдагы Владимир Касьян деген футболчу отурчу, мынтип карап, таң калып. Бардыгы жөн эле чыгып атса, мен өзүнчө жасанып чыгыпчы. Анан билбейм, мен кичинекей кезимден баштап ошол курама командада ойнойм, лидер болом, капитан болом деп кыялданчумун, аябай катуу кыялданып. Анан ошондой мындай жакшы ийгиликтерге жетем, андай эң таанымал спортчу болом деп ошондой. Ошол кезде эле кыялданчу. Ошол кезде эсимде бар. Ошол кичинекей кезимде Араванскийде баягы жерде сатчу да, газеттердичи. Ошол жерде көрүп калып бирөөнө болду деп ошондой максат коем деп ошо менен жашачумун да. Айтып атпайм, аябай көп эле учурлар болгон, ошо мындай позитивдүү жагынан эстейм да ошолордун баардыгынчы. Анткени бул баардыгы тажрыйбаны мен азыр келе жаткан муундарга өткөзгөнгө аракет кылам да. Алар андай нерсени билиш керек. Ошондо футбол, кыргыз футболунун сүйүүсү өзүлөр билбей эле жогорку деңгээлге өтүп кетет да. Анткени балким бирөөсү ошол 20 футболчунун арасында мисалы ошентип ойлоп атат. Анан ошондой кылам десе, бирөөсү айтып коет, мисалы үйүндө сен жинди билең ошондой сен цирк той корасың дегендей. Мен укса андай нерсени, Азамат байкебиз кылып турган эмнеге мен деп. Анткени сүйүүнү ар өзүнүн жолдору бар да. Ошол жолдор менен биз эң негизгиси ошол сүйүүсүн, кыргыз футболуна сүйүүсүн ошону көтөрүшүбүз керек да. Ошондо гана мен айткан нерселер ийгиликке мындай оңоюраак жетебиз да, бат жетебиз. Кийинки учурда пландарыңыз кандай? Кийинкиге эмне менен алек болосуз? Негизи эле айтып кетсеңиз кененирээк. Ошо жанагы эле айткандай, мына бизде футболдо 3 ошол категория бөлүнөт. Бул тренер, футболист, тренер, функционер да. Азыр биринчиси бүттү, футболчу катары. Эми азыр тренер, функционер да. Эми Кудай буйруса буга чейин ошол баардыгы эле айтып аткандай, мен эми жанагы башка тармактарга өтүп кетсем болмок. Анан ошол эле бизнес жакка, анан ошол эле политикага, ар кандай эми айтып атпайм, жашоо деген тандоодо. Бирок мен футболдо калам деп чечкем, мурда эле чечкем. Анткени эми жаратканга чексиз шүгүр, ошол футбол деңгээли менен жашап келгениме. Эми ошол футбол деңгээлде эми баардыгы билишет. Кыргызстандын келечегине аябай күйөм. Анткени мына Садыр Нуркожоевич бизге 40 миңдик заманбап стадион куруп жатышат. 40 миңдик. Кече стадиондо 10 миң келген. Элестетиңиз. 40 миңдик күйөрманга салып атат. Значит, биздин өкмөт
ишенип жатат да, ошо 40 000 адам келет деп ишениши бар да. Ошондой нерселер болуп атканда мен башка жака кете албайм да. Мен ошол 40 000 стадионду толтуруш үчүн ошол кантип толтурабыз? Бул ийгиликтүү оюндар менен, жыйынтык менен толтурабыз. Ошол муунду мен даярдашым керек да. Өз көз карашым менен жардам берип, бүт ошондой буну эми уже индивидуальный подход деп коет. Эми потенциалдары бар футболчуларыбызда. Бирок ошол күч кубат менен ошол иштер менен алектенем. Ошон үчүн мен ошол эле тармакта калам, футбол тармактан уже машыктыруучу функционер функциясында да. Ошон үчүн менин оюмча буюрса кызыктын баардыгы алдыда да, буюрса. Ошон үчүн биздин эң негизи максатыбыз бул дүйнөлүк чемпионатка чыгыш. Дүйнөлүк чемпионатка чыгыш. Ошон үчүн 2000 азыр тилекке каршы чыга алабызбы, чыга албайбызбы билбейм. 4 оюн эле калды да, аябай татаал да. Азыр 5-орунда баратабыз. Дүйнөлүк чемпионат үчүн чыгыш азыркы группада 6 командадан 2-орунду алыш керек да. Алар эми бизден алыс болуп калышты. Ошол Өзбекстан менен Иран. Ошон үчүн буунусунда болбосо кийинкисине аракет кылышыбыз. Кийинкиси 2030-жылы болот. 6 жылдан кийин. Ошон үчүн менин идеологиям азыркы 17, 18, 19 жаштагы балдарды биз жакшы тарбиялап, ошол эле жанагы функциялар менен, attitude, commitment, ошол бүт жоопкерчилик менен аракеттенсек, 2030-жылы азыркы 18 жаштагы бала канча чыгып калат? 24. 24 это идеальный возраст да ойногон үчүн. Ошон үчүн биз көз карашыбыз ошол алдыга да. Анан негизи сизге көп көңүл бурулган ортодон ушунчалык Азамат Байматов болуп турган убагыңызда Жылдыз Орусу менен ооруп калган дагы учурлар болду беле? Албетте. Ошондо кандай болгон Азамат Байматов? Жылдыз оору менен мен Европадан кийин ооругам. Биринчи айфондорду алып келгем. Анда экинчи, үчүнчү айфон болгон анда. Биринчи нетбукту алып келгем. Ноутбук эмес, анда нетбук бар эле. Анан биринчи машина алгам, BMW-лардан алып, анан биринчи жанагы подтяжкаларды кийгем. Список аябай эле чоң ал жердечи. Анан Суперинфодо жылдын мыкты спортчусу болгом, ушул 2010-жыл. Ошо жылдары ооругам. Анткени ал жерде уже Чемпиондор лигасында ойноп, дебют кылып, Европада жашап, анан чоң шаардан, анан Кыргызстанга келгенде чоң шаардан айылга келгендей эле болуп, анан неге мындай деп эле ошол Жылдыздын оорусу да. Ошон үчүн аны деле мен позитив жагынан эстейм, анткени мен оюмча баардыгы эле ооруп чыккан, именно белгилүү футболчулар дүйнө боюнча, ошол эле Бекхэм болобу, Роналдо болобу, Месси болобу. Анткени ошон үчүн жаштык дейт, ошон үчүн баардыгыбыз ошонун башыбыздан өтүп, ошол каталарды кетиришибиз керек, кетирген каталарды кетирип, анан главное мына биздин бир машыктыруучубуз айткандай, главное не ошибки, а пути его решения дейт да. То есть эң негизиси ошол жанагы каталар эмес, каталардан кийин кандай вывод кылдың, кантип алып кеттиң да. Ошол важный. Негизи Жылдыз жашоо менен ооруп, анан карьерасына көңүл бурбай калгандар көп, аябай эле көп. Таштап салат, ошондойлор дагы бар. Ошон үчүн менин оюмча Таштайын деген сизде ой болгон жокпу? Мына пандемиядан кийин ошондой ойлор болгон, анткени жаракаттар көбөйүп, анан ошол пандемия болуп, үйдө отуруп калып, анан эми менин оюмча пандемия убактында баардыгыбызда ошо ойлор көбүндө эле болду окшойт. Мындай жашоодо өзгөрүүлөр керек дегенчи. Ошол эле периодду айтпасам, андан тышкары эч качан футбол менен жашайм, футболду сүйөм, футболдо эле калам деген эле ой менен жүргөм. Анан сиз үйлөнгөндөн кийин көптөгөн кыздар мындай көз жашын төктү, көптөгөн кыздар кайгырды дегендей. Азыркы учурда жеңебиз кандай, үй бүлөлүк абалыңыз кандай, ошону айтып кетсеңиз.
Кудайга шүгүр, эми жанагы сиз айткандай эле көп убакыттан бери көрүнбөй калдыңыз дегенден мен бир 2-3 жылдан бери такыр эле интервьюдан качып жүргөм көп жерден. Себеби эмнеде? Эми ошондой жанагы эле пандемиядан кийин ошондой период болуп калган, ошол курама командага чакырбай, жаракаттар болуп, анан жеке жашоомду деле жакшы ойлогондой алып кетем деп, анан тоскоолдуктар болгон. Эми анын баардыгы жеке өзүмдүн башымдагы пикирлерим болчу. Ошон үчүн мен ошондой кабыл алдым. Интервьюлордон алыстап эле турайын деп. Соц тармактар эле жаап салган элем. Ошондой период болгон, кызык вообще жоголуп кеткен да, кызыгымчы. Ошондо мен чет мамлекетте жашачумун. Анан мурда мисалы Бахрейндерде жүргөндө мен бүт кофе ичсем, кофени киргизем, машина айдасам, машинаны киргизем, жаңы музыка чыкса, музыканы киргизем, ошондой болчумун. Андан кийин мени соц тармактан деле взлом болуп, мени шантаж кылып, ар кандай кылып жанагындай взломдор эми пайда болду эле да ошондо. Ага деле көңүл бурбай эле жаап салгам. 1 жылдай соц тармактарды өчүрүп жүргөм. Эми кандай айтсам, убакыт көрсөтөт экен. Ошол убакыт көрсөттү. Мен жумушум менен эле жүргөм алектенип. Ошентип бара анан кайрадан өз жолума түшүп калдым, өзүмдүн колеяма түшүп калдым. Вот, ошон үчүн бул деген жашоодо ошондой көп болуп турат. Белгилүү адамдарда бул жаңылык эмес. Ошон үчүн азыркы учурда Кудайга шүгүр баары жакшы. Үйлөнгөм, жеңиңиздер жакшы. Рахмат. Курама командага чакырылбай жатканыңыз ушул жаракат алганыңыздан уламбы же башка да себептери барбы? Эми азыр эстей албайм, эми арадан канча уже 4 жыл өттү окшойт. 4 жылда себептер деле ар кандай болгон. Бизде футбол федерациябыз деле алмашты, жетекчилер алмашкан, машыктыруучулар алмашты. Анан машыктыруучу менен деле мындай татаал периодтор болгон. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөй. Анан эми ар кандай учурлар болот, айтып атпаймынбы, алардын баардыгын азыр эстегим дагы келбейт, анткени анын баардыгы артта. Эми болгон нерсени эстегенден азыр убакыт эле кетет да ошондой. Азыр эми кийинки тепкич башталды. Ошолордун баардыгы футболчу катары болчу. Азыр бүттү. Футболчу карьерам бүттү. Аларды баардыгын эстегенге убакыт жок да азыр, чын айтканда. Азыр студиядан чыгып, азыр мен жаштар курама командасынын машыгын көргөнү барам. Уже ошону ойлоп кетишим керек да. Ошон үчүн азыр эң негизги максат бизде дүйнөлүк чемпионат да. Азыркына жетпесек, уже кийинкисине жетсин. Кийинкисине ошол улам жеткенге чейин аракет кылабыз да. Эң Кыргызстаныбыздын футболубузда эң баардыгыбызда Садыр Нуркожоевичтен баштап биздин массажистке чейин бир максат — дүйнөлүк чемпионат. Ошого чыкканга бүт күч кубатыбызды, аракетибизди жумшайбыз да. Анан азыр ар кандай уруш, талаш, интригаларга азыр убакыт жок. Ошон үчүн болгон нерсе болду. Перевернули страницу дегендей, орустар айткандай. Эми жаңы мына Кудайга шүгүр, мына жаңы студияларга келип атам, ошо кубанычтуу атам, учурдан пайдаланып куттуктайм жамаатыңыздарды. Эми мындан ары биз деле жаңы күч кубатыбыз менен улантайлы. Негизи баардыгы жаңылансын. Сизге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Негизи адамдын адамга берген эң чоң сыйы бул убакыт деп коет. Андыктан ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо сизге эркин микрофон берейин. Көрөрмандарыңызга кайрылып өтсөңүз болот. Сизди сагынып калган көрөрмандарыңыз. Учурдан пайдаланып, баардыгы жалпы футбол көрөрмандарына, сүйүүчүлөрүнө терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин, позитивдүү бололу. Баардыгыбыз ошол өз чөйрөбүздө өзүбүздүн койгон алдыбызга, ой максаттарыбызга Алла таалам жеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Бар бололу, аман бололу. Сиздерге деле ийгилик, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми стадиондордо көрүшөлү.